Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда футбол боюнча мурас салттуу достук мелдеши башталды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлайт. Мелдештин ачылышында өлкө башчысы катышуучулар менен саламдашып, бардыгына ийгилик каалады. Бул ирет биздин турнирге жаңы командалар кошулду. Ошондой эле турнир 40 жашка чейинки арасында да өтүп жатат. Жыл өткөн сайын биздин арабыз көбөйүүдө. Бул кубандырбай койбойт. Денис Агадамдын акылы сергек турнирде күчтүү команда жеңсин, деди Жапаров. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров министрлер, мамлекеттик органдардын жана администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен кирген президенттин администрациясы командасынын курамында ойнойт. Турнирге жалпысынан 16 команда катышууда. Булак супер кежи. Медведев Украинадагы чатак ондогон жылдарга созулушу ыктымалдыгын айтты. Украинадагы чатак узак эле убакытка, балким ондогон жылдарга уланып кетиши мүмкүн. Аталган өлкөнүн азыркы режиминде баары кайталанып жаткандыктан Киевдеги нацисттик бийликтин табиятын жоюш керек. Бул туурасында Россиянын Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев айтканын РИА Новости жазды. Бул чатак узакка жүрөт, кыязы ондогон жылдарга барат. Бул жаңы реалдуулук, жашоонун жаңы шарттары. Ал жакта ушундай бийлик турганда, мындайча айтканда, 2 жыл жарашып жүрсө, чатак 3 жылга созулат, анан кайра баары кайталанат. Андыктан Киевдеги нацисттик бийликтин табиятын жок кылыш керек, деген Медведев Вьетнамдагы сапар учурунда журналисттин суроосуна жооп берип жатып. Буга чейин Медведев өзүнүн телеграм-каналына атайын операция бүткөндөн кийин Россия менен Евробиримдиктен бир катар мамлекеттердин бөлүшүү процессинде Украинанын жок болуп кетүү ыктымалдыгын белгилеген. Киев жеңилгенден кийин Украина атынын өчүшү 2 жол менен болорун четке каккан эмес. Медведевдин пикиринде же Украинанын мамлекеттүүлүгү дат жерген сымал акырындап жок болот, же дароо коллапска кабылат. Россияга Украинанын борбордук жана кароосуз калган облустарынын эли РФтин курамына кирип, ал эми чатак кайра кайталанбайт деген кепилдик менен аяктаган сценарий керектигин белгилеген. Булак Спутник кежи. Президент мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка кол койду. Кыргызстандын мектептеринде мыйзамсыз акча каражатын чогултууга жана алардын алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык 1 класстан 11 класска чейинки мектептерде төмөнкүлөргө тыюу салынат. Мыйзамсыз акча чогултууга, мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө, мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарына оңдоп түзүүгө, кайтарууга жана зарыл болгон тиричилик предметтерин сатып алууга акча каражаты милдеттүү түрдө Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинен бөлүнөт деп белгиленсин. Бул жарлык мектеп директорлорунун меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө жана көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө мыйзамдын алкагында инвестиция тартуусуна жайылтылбайт. Булак Спутник кежи. Равшан Жээнбековдун жубайы Салкын Алимбаева 2 айга камакка алынды. Маалыматты 1 май райондук сотунан билдиришти. Ага ылайык Алимбаеванын баш коргоо чарасы бүгүн 1 май райондук сотунда каралган. УКМКдын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнүн өтүнүчү сотто канааттандырылып, Алимбаева 24 июлга чейин камакка алынды. Ал УКМКнын тергөө камак жайына киргизилет деп айтылат маалыматта. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Алимбаеванын адвокатынын билдирүүсүнө таянып, ал жер тилкелерин мыйзамсыз негизде ыйгарып алууга шектелип кармалганын жазышкан. Булак Спутник кежи. Ташкентте көп кабаттуу үйдүн балконунда илинип турган Украинанын желеги алынды.
Ташкенттеги көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги балкондун ичинде иленип турган Украинанын желеги өрт өчүрүү унаасынын жардамы менен алынды. Батирдин ээси Режеп Латипов окуя 24 майда болгонун билдирди. Ал күнү үйдө эч ким жок болчу. Мен жубайым менен Туркияда жүргөм. Мага өзүн милиция кызматкери деп тааныштырган адам телефон чалып, эмнеге балкондо Украинанын желеги илинип турганын сурады. Мен ал балкондун ичинде менчик мүлкүмдүн аймагында турганын, аны себепсиз алууга укуктары жок экенин айттым. Бирок ал желекти алуу боюнча жогорку жактын буйругу бар экенин билдирди, деди Латипов. Ал Украинанын желеги тууралуу ички иштер органдарына ким жана эмне себептен кабар бергени түшүнүксүз экенин кошумчалады. Желекти мага Киевдеги досторум белек кылышкан. Ал көчөдө эмес, балкондун ичинде илинип турган. 1 жылдан бери желекке байланыштуу эч кимде эч кандай суроо болгон эмес, деди ал. Социалдык түйүндөрдө активисттер менен колдонуучулар желектин алынышын сынга алып жатышат. Азырынча Ички иштер министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Булак Назар Ньюс, кече.